Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Сабак 3-класстар үчүн. Сабакты даярдаган мугалим Анарбекова Гүлүмкан Анарбековна. Бүгүнкү сабакта балдар силер Кыргызстан улуттук суусундугу кымыз жөнүндө билесиңер. Кимден, эмнеден, кайдан деген суроолорго жооп бергенди үйрөнөсүңөр. Улуттук суусундуктардын баалуулугун билүүгө тарбияланасыңар. Анда сабакка даярбыз, балдар. Дептер китебибизди ачып, бүгүнкү датаны жазабыз. 3 айынын 27-си. Класс иши. Тема кымыз. 56 сабак. Китебиңердин 16 бетин ачкыла. Бүгүнкү сабакта биз дан мүчөсүн үйрөнөбүз, балдар. Дан мүчөсү кандай варианттарга ээ экенин эсиңерден чыгарбагыла. Дан, ден, дон, дөн. Тан, тен, тон, төн. Көрдүңөрбү, балдар? Дан мүчөсүнүн варианттары. Кимден, эмнеден, кайдан деген суроолорго жооп бергенди дагы үйрөнөбүз. Китепти китепканадан алдым. Китепти кайдан алдың? Китепканадан. Көрдүңөрбү? Айбектен топ алдым. Топту кимден алдың? Айбектен алдым. Байкем шаардан келди. Байкең кайдан келди? Шаардан келди. Кимден, эмнеден, кайдан деген суроого сөзсүз түрдө дан мүчөсү уланып жооп берилет, балдар. Көрдүңөрбү мисалдарды? Китепканадан, айбектен, шаардан. Эсиңерден чыгарбай сактап калгыла, балдар. Анда эмесе, балдар, сүрөттөн силер кайсы жерди көрүп турасыңар? Азаматсыңар. Бул жайлоо, Жайлоодо эс алган абдан жакшы, балдар. Абасы таза. Алыстан эмнелер көрүнөт жайлоодон? Тоолор, малдар, боз үйлөр көрүнөт. Азаматсыңар. Сүрөттө кимдер тартылыптыр, балдар? Апалар, аталар, көп кишилер тартылган. Дагы шырдак, боз үй, аттар, карагайлар. Мынакей, балдар. Адамдар эмне кылып жатышат ал жерде? Адамдар топ-топ болуп бөлүнүп, бири кымыз ичип, бири сүрөт тартып, бири улуттук баалуулуктарды көрүп жатат, балдар. Азаматсыңар. Анда экинчи көнүгүүдөгү сөз айкаштарды окугула. Эмнелер саалат экен? Бе саалат, уй саалат, эчки саалат экен, Кымыз эмнеде болот экен окуйбуз? Кымыз чыныда, кымыз кеседе, кымыз чаначта, кымыз көкөрдө, кымыз бөтөлкөдө. Мынакей, балдар, ушул сөз айкаштарын эсиңерге сактап калгыла. 3 көнүгүүдө сүрөт боюнча сүйлөм түзгүлө, балдар. Биринчи сүрөттө силер эмнени көрүп турасыңар? Бээни саап жатат, апа. Мынакей, силер дагы ушул сүрөттү көрүп сүйлөм түзгүлө. Экинчи сүрөттө апа сабаа менен кымыз бышырып жатат. Көрдүңөрбү? Кымызды кантип бышырат? Анан кымызды чаначка куят, балдар. Чанаштан анан коноктор келгенде көкөргө куюп алып, чыныларга куюп, конокторго кымыз сунат. Кыргызда
ары бери өткөн адамдардын бардыгын чакырып кымыз беришет. Сөзсүз түрдө кымыз ичип кеттейт. Жайлоого барганда силер да ошондойду көрөсүңөрбү, балдар? Жайлоого барганда көрсөңөр, ким жайлоого келсе эле кел кымыз ич деп, меймандостугун көрсөтүп кымыз куят, балдар. Силер ушул 4 сүрөттөгү көрүнүп турган нерселер жөнүндө сүйлөм түзгүлө. 4-көнүгүдөгү текстти окуп которгула. Анда мен текстти окуп берейин. Кымыз жагымдуу суусундук. Анын курамында түрлүү витаминдер көп. Ал бээнин сүтүнөн жасалат. Кымыз ден соолукка абдан пайдалуу. Кымыз ичкиле көп жашагыла. Кымыз чындыгында ден соолукка абдан пайдалуу, балдар. Көрдүңөрбү? Кымыз ичиш үчүн атайын жайлоого барып, ичип ден соолугубузга кам көрүп келебиз. Анда суроолорго жооп бергиле. Кымыз кандай суусундук? Анын курамында эмнелер бар? Ал эмненин сүтүнөн жасалат? Кымыздын кандай пайдасы бар? Кымыз жөнүндө дагы эмне билесиңер? Үйдөн ата-энеңерден сурап, мага айтып бересиңер, балдар. 5-көнүгү туура жообун тапкыла. Кымыз бул мөмөбү, же суусундукпу, же жашылчабы? Азаматсыңар, суусундук, биз жаңы эле Кыргыздын улуттук суусундугу деп өтүп жатабыз. Кымызды даамы кандай болот? Таттуубу, кычкылбы, же жагымдуубу? Азаматсыңар, балдар. Кымыздын даамы кычкылыраак болот, Башында бир аз жагымдуу болуп эле, андан кийин кычкыл болуп кетет. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта тургула, балдар.